Bütün dene boy bardыгы bir жерге топтолсун. Бул концентрация дейт. Биз барган кезде Капырагай бүтүрүүчү класстын окуучуларына жалпы республикалык тестирлөөгө даярдык тууралуу лекциясын окуп жаткан экен. Аты алыска кеткен бул эксперименталдык гимназия мектеби Кыргызстандын эң четки айылдарынын биринде, Лейлек районунун Жаштык кыштагында орун алган. Статикалык деген сөздөр жөн эле текстин арасында кетет. 25 жылдыгын белгилеп жаткан мектептин ачылышы экономикалык катаал жылдарга туш келген. 90-жылдары элдин баары базарга чуркаганда тарых мугалими Гапыр Мадаминов мектеп ачууну пландаган. 93-төн баштаганмын, 3 жыл документация даярдаганмын, помещение, оборудование даярдаганмын, лицензия алыш үчүн. Туура суроо бердиңиз. Ачайын десем көп кыйынчылыктар болду. Лицензия алайын деп министрге барсам, Аскар Какеев эле, ай балам, өтө улуу максат коюпсуң, бирок айыл жерде мындай экспериментальный гимназияга биринчиден окуучу да чыкпайт, экинчиден күчтүү мугалим да чыкпайт. Анан үчүнчүдөн ата-эне коомчулук да колдобойт, аябай кыйналасың, ошого жеңиле кой. Жок дегенде райцентрди ачыш керек деди да. Бир кыйынчылык ошол. Бирок ал кишини ынандырып жүрүп, мына эксперимент программамды көрсөтүп туруп алдым. Ачып туруп, ошол Какеев туура айтканына азыркы күнгө чейин ишенем да, анткени айылда күчтүү мугалимдер топтош кыйын экен. Күчтүү балдарды топтоп окутуш да кыйын экен. Бир чети мыкты мектеп ачуу максатынан, амбициясынан кайткысы келбей, экинчиден баштаган ишин таштап салуудан намыстанганбы, Айтор агай ары карап ыйлап, бери карап күлүп, балдарды үймө-үй кыдырып чогултканын мындайча эскерет. Ошол үчүн биринчи кыйынчылык ошондо болду. Мугалимдерди, окуучуларды бүгүн алып келсем, 2-3 күн окуса, баягы балдар жөн мектепте окуп жүргөн да. Бул кечке чейин эле окута берет экен, бул Капырагай балдарды окута берип жинди кылып коет деп, бүгүн 20 баланы алып келсем, эртеси балдыгы балдарын 17 аскебей коет. Үймө-үй жүрүп, чакыртырып алып келсек, 1-2 күн окуп туруп, дагы кетип калат. Ушундай күн болду, бир класстан 2 окуучу калыптыр. 18-20 кетип калган. Акыры мына кабинеттин ичинен жабып алып, эми кечиресиз, отуруп көзүмдөн жаш агып ыйлаганга чейин барды. Неге мен шуну ачтым? Элге уят болдум. Эч ким окугусу келбейт экен мындай кыйын окушта. Бул 90-жылдар, да? Бардыгы бая мектебиңди ташта, алып сатар досума жандоочу бол, семичке сат, пул тап деген заман эле. Кээде бир кылдар тамашалап айтат, Дүйшөн агайдын эле ишини кылыпсыз деп. Анан эшик каккылап, ошо келбей койгон кыздын баланын үйүгө барабыз. Бир-экта жанагы окуучумду ээрчитип алып, кызыңызды жөнөтүп коюңчу, уулуңузду. Бул гимназия, инновационный мектеп. Өтө жакшы билим алат. Кийин мындай окуйт десем, көрөбүз да, өрүк баргек болуп атат. Өрүк терсини андан көрөсүз, кечкече окутат экенсиз, анын үстүнө башы ооруп атат деп эшикти тарс жаап койгондо дагы көздөн жаш алып. Али мен мындай көркөм сөз каражаты катары эмес, суроо бергениңиз үчүн башымдан өткөзгөнүмдү айтып атам. Мына 60 жылдык арка достуктун үйлөргө барып чыккам. Көбүнчө анан уялгандан түндө барат эдим. Анткени эшикти тарс жаап койсо, күндүз күнү бирөө көрсө осол болосуң да, ошого анан түндө барып тыкылдасаң, эшигини каттык чапсам эч ким көрбөйт деп, анан түндө барып. Ал мындай жөнөкөй Гапыр Мадаминов мамлекеттик казынасы аңгырап, мугалимдер маянасыз калган мезгилде мектепке балдарды акысыз жылуу тамак менен кызыктырганын, ал үчүн ага-эжелер талаага чыгууга аргасыз болгонун айтат. Биз 96-97 мына гимназияны ачкан жылдарыбыз 6 айда 1 айлык алат элек. Көп мындай адамдар мектептен кеткени ошол жылдары болгон. Анан аны дагы акчалай бербестен материал, тазик, бизде вин совхозеде винону берип сатып, элестетиң мугалимдин айлыгыга вино берип сатып ал деп. Анан арпа, буудай, силос, кашек берип, мынаны сатып айлык кылып алды. Анан ал жылдары тамак кыйын эде, адамдар мындай арпанан жеп калган, кыйналган, эгер уккан болсоңуз. Ташбалтаев деген жакшы адам, ушу совхоздо директор эди, ошо киши менин идеямды колдоп, Гапыр, жакшы иштей баштадың, бирок кыйналып атасың. Ошо балдарыңды кызыктырыштын бир жолуну мен айтайын, неме десем, ыстык тамак уюштур келет деди. Анын үчүн эме кылыш керек десем, буудай эк деди. 2 гектар жер берди, Байдыла деген завхозум экөөбүз. Өмүрүмдө мен сүлүктүү шахтердин баласымын, шахтада иштеген адамбыз.
Ömrümde egin ekкен эмесмин. Анан эшегимди минип алып барып буудай эккенбиз 2 гектарга. Ошо буудайды анан тегирменге апарып тартып, ол жерде ошо буудайдын али Шерали хандын чаргыга окшоп ошо буудайды илип койгонмун. Анан ошол ол ыйык буудай. Биринчи эккен эгибиз. Onu yegip, anan tegirmenге апарып тартып, анан ошонун атала, хамыр кылып, суюгаш кылып берсек, анан ел баягы тамактан кыйналган убак үчүн анан балдарыны бере баштады. Ысык тамакты акысыз кылып бергенибиз үчүн. Ошентип анан тартып алганбыз да балдарды. Дүйнөлүк деңгээлде улуу иштерди жасай турган балдарды чыгара турган. Педагогикага ашкере берилген Гапар Мадаминовдун 15тен ашуун китеби жарык көргөн. Ошондой эле бир нече окуу программалары учурда өлкөнүн ар кайсыл бурчунда мектептерде өтүлүп жатыптыр. Алардын арасында жада калса автору күтпөгөн мыкты натыйжа бергени Энелер мектеби деп аталган усулун айтсак болот. Бул программанын жардамы менен педагог ата-энелерди билим берүү тармагына тарта алган. Ушу менен азыр 20 жылдан ашык энелерди окутуп келатабыз. Ал программада. Эми энелер эмне үчүн энелер мектеби деген сурооңузга жооп берейин. Мага ушу сурооду Бишкекте, Ысык көлдө, Нарында чакырышат. Жалал Абадта, Ошто дайым суроо берет. Эмне үчүн энелер мектеби деп. Алгач эме кылдым, анан тамаша менен жооп бердим. Көрсө үй бүлөдө бардык нерсе албетте ата баш болот, бирок чечүүчү эне экен да, балдар энеден алат экен. Анан ошо эгерде энелер жакшы тарбия алып, таалим билимдүү болсо, адептүү, ыймандуу болсо, балага ошол түздөн түз өтөт экен да. Ошол үчүн биз бул эмени энелер мектеби деп атадык. Азыр ал эне мектебин окуп бүткөндөрдүн балдары медакадемияны бүтүп, врач, главврач, зам главврач, педиатр, терапевт болуп иштеп атат. Бая ага чейин биздин билим сапатыбыз начар эди. Эне мектебин ачып, эне мектебини окуткандан кийин пропорционально симметрикалык түздөн түз балдардын билим сапаты диаграммада көтөрүлдү да. Буга өтө чоң маани берип, анан ошо азыркы күндө анан программаны жазыш аздык кылат экен. Ошо энелер үчүн анан кийин ушу китепти жаздым. Бул китептин аты ата-энелер сиздер үчүн. Бул 0 жаштан бала бойго бүткөндөн баштап 18-20 жашка чейин баланы тарбиялоо, азыктандыруу, ден соолугу, билим берүү, билимге кызыктыруу. Эми эгер эне базарга, байлыкка, кийим кечеге, модага кызыкса, баланын жан дүйнөсү жакыр болуп калат экен. Хот ол евроремонт үйдө жашаса дагы. Ал эми эгер эне билимге, илимге, улуу инсандарга, хадистерге, адабий китепке кызыкса, ыймандуу, таалим тарбиялуу адам болсо, түздөн түз балдарга ошол өтөт экен да, чечүү сен экен. Мен муну өтүп жүрө берипмин. Кийинчерээк бир Пакистан Ислам академиясын бүткөн Сүлүктүү шаарынын имамы болгон Молла Артык деген бар. Ал менин иним бир отуруп айтат: "Ооба, сиз туура кылат экенсиз" дейт. Эмнеге десем, Кур'аны Каримде, хадистерде бар экен. Эне бул медреседир деген сөз бар экен дейт. Эне мектеби дегендин сакралдуу, сырдуу мааниси бар. Бардыгы энеден. Эне оңолсо заман оңолот. Эне оңолсо коом оңолот. Эне оңолсо турмуш оңолот. Кудай кааласа, ошол үчүн энелерибизге өтө катта маани берип, ушу мектепти ачып келатабыз. Биз ушул сөз болгон энелер мектеби деги эле эксперименталдык мектептеги билим берүү ыкмалары тууралуу айрым энелер менен катар окуучулардын пикирин уктук. Өтө чоң өзгөрүү болду менде. Алдың биз билгенибизди дагы жеткизе албай, туура айта албай, ошентип тартынып жүрчүбүз да. Ушул агай менен сүйлөшүп, баарлашып, эне мектебинен окугандан кийин ачылып, бүт сырларыбызды тартынбай айта турган болдук. Анан билимге кызыгуубуз өтө күчөдү. Мен окугандан кийин менде өтө чоң өзгөрүүлөр болду. Ушу эң биринчи өзүмдүн бүт кемчиликтеримди оңдоп, өзүм билим издеп окуп, анан балдарымды тарбиялай баштадым. Ошондон бери балдарым ошо гимназияда окуп, 5-класстан өткөн Зейнеп кызым Ош университетинде барып 5 жыл окуп, ошол жакта бүтүп келди гимназияны окугандан кийин. Анан ошо уулум 1-класстан барган уулум Бишкекте окуду. Улуттук университетинде 5 жыл окуп келип, азыр Москвада ошо информатикада иштеп жүрөт. Программист болуп. Ошол
Onun энелер мектебинин натыйжасы балдарыма эмес, неберелериме дагы тийди. Ошол чоң кызымдын баласыга ошо агайдын бүт китептерин алат элем, берет элем, эми силер окуга депчи, балдарым бүткөндөн кийин. Алар окуп, азыр ошо биттен неберем эмеде окуйт. Германияда окуп иштеп атат. Бетте эң ичиде жакканы бардыгынын ичиде эркиндик. Бетте мисалы үчүн биз азыр мугалимдер менен сабак ичиде сүйлөшүп атканда дагы өзүбүз каалагандай отуруп, каалагандай барлаша беребиз да, эчке менен эркин эле. Кийин эчкелер дагы бизге өзүнүн баласыдай мамиле кылып, анан кийин эгерде мугалимдер бир жагынан өзүнүн тапшырмасы же болбосо өзүнүн иштери көбөйүп калганда биз дагы жардамдашып жүгүрөбүз сабак өткөнгө. Мунун биринчи өзгөчөлүгү мурда бизге жакшы көңүл бурулбайт эле, мисалы үй бүлөлүк китепканам жок эле. Анан ошо энелер мектебинен кийин эле үйдө мисалы тарбиялоочу аура түзүлдү да. Кандай десе мындай ата-энем менин билимиме кызыга баштады да. Мен келечекте ким болушума, келечекте кандай инсан болушума кызыга баштады. Бул мен өзүмдү дагы таң калтырды биринчи. Себеби дегенде алды мен бааларыма дагы кызыкчу эмес. Балдарым бир эле гимназияда жакшы окубастан мына жогорку окуу жайларда дагы жакшы ийгиликтерге жетишип, көптөгөн мындай эмелерге жетишти. Мен балдарымдын өз китепканасы. Гимназияда 2 балам окуду. Олимпиадаларга катышып, республикага чейин барды. Азыр Кыргыз мамлекеттик юридикалык факультет немесин мамлекеттик университетти бүтүрүп, азыр энди убактылуу Россияда иштеп жүрөт. Түрктөрдүн фирмасында иштеп атат, менеджер болуп иштеп атат. градуска өзгөрдү десем болот. Себеби мен мындай окуудан барсам, эмне жаңылык, бүгүн кандай эме болдуң деп сурап турат да, отчет алып турат менен. Кийин мен үйүмө дагы шартымды жакшы түзүп берди, иштерден, жумуштардан бошотуп койду, окушуң керек деп. Анан көптөгөн китептерди алып бере баштады, мындай телефон эмес, китеп алып бере баштады да негизинен. Анан менин сабактарыма көңүл буруп, келип сабактарыма катышып, эжекем аркылуу байланышып, дайыма байланышта болуп турат. Жаштык айылындагы бул эксперименталдык мектептин дубалында илинип турган баннерге көзүбүз түштү. Анда бир эле үй бүлөнүн 5 баласы тең жогорку балл менен мектепти аяктап, баары бирдей медакадемияга өткөнү жазылып турат. Ал эми баш аягы 70тен ашуун бүтүрүүчү Бишкектеги медициналык академияга окууга өтүптүр. Алардын 90% жупуну үй бүлөлөрдүн балдары экен. Эгер мындан 25 жыл мурда мугалимдер балдарды араң мектепке тартып келишкен болсо, учурда бул мектепке Бишкектен бери окуучулар келип билим алышат. Баткенден келип окуйт, Бишкектен келет, Оштон келгендер бар, Алайдан келип окугандар бар. Анан мына Сүлүктү, Лейлектин бардык айылдарынан 130-180 миң адамдан келип окушат. Анан алгачкы жылдары жатаканабыз бар эди. Кийинчерээк кичине бир проблема болуп, анан экинчиси айтмакчы алыстан келген айылдарга акимге кирип, өкмөткө кирип жүрүп, маршрутка каттатып койгом. Саар жок, мына арка достук саар менен 20 километрда эртең менен саат 8:30 балдарды алып келет, спринтер. Саат 5-те келип алып кетет. Уже бул жагы шаардын эмес сервисиге эле окшоп калды. Ошо анткени качествоны көрүп, бир жылда балдар 99% бюджетке өтө баштагандан кийин илгери эч ким келип үйүнө барып жалынса, мен да азыр келип талашат эми биздин балабыз жерде. Кудайга шүгүр элибиз түшүнүп калды баркыны. Ошол маршруткалар алгач бирди жүргүздүк. Азыр экөө болду, адам көбөйүп. 3 болдубу? Быйылкы жылда 3 маршрутка балдар ташый турган болду. Ошонун кийин анан жатакана кичине атпадайт да. Жатакана. А так алыстан келген балдар туугандарыныкыда анан квартирада жашашат. Менин бир ниетим, азыр чуркап жүргөнүм, мүмкүн сиздин ушул эмеңизде жардам береби. Мына эл аралык чоң фонддор бар, уюмдар бар. Жатакана, спортзал, актовый зал куруп берсе эгер бизге жакшы болот эле да. Ошол жатакана керек. 200 орунду жаштык 3-мектеп гимназиясына кабыл алуу
сынактын жана маектешүүнүн негизинде жүрөт. Билим берүү акысыз. Олимпиададан 1-2, 3 орунду алганыга баары таң калат. Түрк лицей эмес экен, сапат эмес экен, платный эмес экен, кантип 200 бала окуган, тем более Тажикстан менен границадан келипти. Анын бир эмеси энелердин окуганы, энелери окуйт. Экинчиси бизде экита жаңы сабак кирген, акыл эмгегин маданияты деген, кругозор деген. Бул башка мектептерде окутулбайт. Ана ошол күчөйтүрөт. Үчүнчүсү биз дүйнөгө эң белгилүү Гарвард, Кембридж, Оксфордтун китептерин алып, Олимпиада, билим берүү, ОРТге даярдыкта мына ушулардын котормолгон, мына жазып турат, ушуларды пайдаланабыз. Андан тышкары бир эме дүйнөлүк акыл эстин булагы болгон адамдар Конфуций китебин алганбыз. Аристотель, өзүбүздөн Мухаммед пайгамбарыбыз, хадистер мына уларга, анан өсөр эл өзүнү сыйлайт деп Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдырахманов сыяктуу эле мына Ысхак Разаковдун ойлору, акыл эси, ошо кишинин жашоо образы менен дагы Разаков таануу сабагыбыз бар. Анан мына жерде бир китебибиз бар. Мына бир китептин ичинде мектепте окутула турган бардык сабак 12 предмет шунун ичинде бар. Мына ушундай күчтүү адабияттардын жардамы менен балдарыбызды окугандыгыбыз үчүн өзүбүз айылда болсок дагы ушул китептердин жардамы менен балдарыбыз дүйнөлүк деңгээлде билим алып, бүгүнкү күндө 61 окуучубуз Америка, Германия, Япония, Турция, Кытайда окуп атат. Бул биз үчүн чоң сыймык. 2 алса дагы мына эжекейлерим завуч экзаменатор, эгер баланын көзү билимге чаңкап турса, бечара алсыз жакыр адамдын балдары болсо, биздин төлөм ошол. Ошол социалдык муктаж үй бүлөнүн балдарыны, анан эң башкысы көзү илимге кызыкса ошону алабыз. Жанагы мына Нарбу эжекейибиз даярдаган 1 жылда 14 медакадемияга өткөн, азыр 71 бала медакадемияда окуп атат. Бюджетте ошолордун 90% жакыр жөнөкөй адамдардын балдары. Алардын энелери ыраазы болуп айтат, Бишкекке медакадемияга эмес, онун контрагы кымбат, 20, 30, 40, 50 миң сом. Биз жол кырага пул таап бермек эмеспиз деп. Ошо биздин бир артыкчылыгыбыз акысыз болгон үчүн ошо адамдарда көп келет. Лейлек районунун Кыргыз-Тажик чек арасында орун алган эң четки жаштык айылында 90-жылдары эксперименталдык гимназия мектебин түктөп, учурданы мыкты билимканалардын катарына кошо алган педагог, Кыргызстандын эмгек сиңирген мугалими Гапар Мадаминов 1958 жылы Сүлүктүү шаарында Көмүр кенчинин үй бүлөсүндө туулган. Өмүрүн педагогика арнаган маектешибиз Тажикстандын Ленинабад мамлекеттик педагогикалык институтун бүтүргөн. Кийин мектептерде мугалим, райондук билим берүү бөлүмүндө методист болуп иштеген. Учурда Ош мамлекеттик университети, Манас Кыргыз-Түрк университети, Ала Тоо университети сыяктуу жогорку окуу жайларында лекцияларды окуп турат. 15тен ашуун мектептин жана усулдардын автору.